Сегодняшняя тема урока – виды глаголов. Этиштин түрлөрү. Этиштин эки түрү бар. Кыймыл аракет бүткөн түрү жана кыймыл аракет бүтө элек түрү. Есть два вида глаголов. Совершенный вид глагола и несовершенный вид. Эми булардын айырмасын билүү үчүн бир канча мисал карап көрсөк. Эң алгач өткөн жакка мисал келтирсек. Я приготовил блюдо. Я готовил блюдо. Мындай караганда экөө тең өткөн жакта айтылып жатат. Эми эки сүйлөмдүн кандай айырмасы бар? Я приготовил блюдо. Мен тамак жасадым. Башкача айтканда, кыймыл аракет толугу менен бүтүп жатат. Я готовил блюдо. Мен тамак жасагам. Башкача айтканда, бул сүйлөм негизи эле тамак жасаганын көрсөтүп турат. Сүйлөмдөрдүн дагы бир айырмачылыгы, биринчи сүйлөмдөгү глаголдо при деген приставка бар. Ал эми экинчисинде эч кандай приставка жок. Демек, совершенный видде глаголго ар кандай приставкалар уланат. Ал эми несовершенный видде глагол өзү калат. Дагы бир мисал карап көрсөк. Мы погуляли. Мы гуляли. Биринчи сүйлөмдү которсок, биз сейилдедик. Башкача айтканда, сейилдеп бүтүштү. Кыймыл аракет толугу менен бүттү. Ал эми экинчи сүйлөм, биз сейилдегенбиз. Башкача айтканда, алар негизи эле сейилдегенин көргөзүп турат. Эми учурчакка мисал карап көрсөк. Учурчакта совершенный вид колдонулбайт. Я читаю. Мен окуп жатам. Я прочитаю. Мен окуйм. Өзүңүздөр байкагандай, глаголго приставка уласак, сүйлөм келер чакта болуп калды. Ошондуктан учур чакта глаголго приставка улоо туура эмес. Я делаю упражнение. Мен көнүгүү жасап жатам. Я сделаю упражнение. Мен көнүгүү жасайм. Мында да экинчи сүйлөм келер чакта болуп калды. Бул да туура эмес. Ошондуктан учур чакта сүйлөп жатканда эч качан приставка улабайбыз. Эми келер чакта мисал карап көрсөк. Келер чакта совершенный видде глаголго приставка уланат. Ал эми несовершенный видде приставка уланбайт же буду деген жардамчы этиш уланат. Мисалы, я посмотрю. Мен карап чыгам. Я буду смотреть. Мен карайм. Я напишу письмо. Мен кат жазам. Я буду писать письмо. Мен кат жазамын. Совершенный виддеги кыймыл аракеттер аз убакыттын ичинде бүтөөрү көрүнүп турат. Ал эми несовершенный видде кыймыл аракеттер көпкө созулаары байкалып турат. Эми баарын жалпыласак. Совершенный видде глаголго приставкалар уланат. Жана кыймыл аракеттин толугу менен бүткөнүн көрсөтөт. Ал эми несовершенный видде убакыт ичинде кыймыл аракет созулат, бирок бүтпөйт. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып, коңгуроону жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге жазыңыздар.